Кендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала баарыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым баарыбызды сактасын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жараткан Алла Таала бул ааламдын кожоюну, жаратуучусу, жүргүзүүчүсү, көзөмөлдөөчүсү. Бул ааламды жоктон бар кылган жалгыз өзү. Анын эч бир шериги, окшошу жок. Бул ааламда эң шарапаттуу, иззаттуу кылып инсанды жаратты. Инсанга Алла Таалам билим берди, акыл берди, сүйлөгөнгө күч берди. Бардык сезим органдарын жараткан Алла Таалам өзгөчө кылып жаратты дагы. Ушул инсан үчүн дүйнөдөгү бардык нерселерди зарылчылыгы бүтсүн, рахаттансын деп Алла Субханаху ва Таала дүйнөнү инсан үчүн жараткан. Халакты дунья ли ажликум. Дүйнөнү мен силер үчүн жараттым. Ва халактукум ли ажли, жана силерди мен өзүм үчүн. Мындайча айтканда, өзүмдү таанып, өзүмө ибадат кылып, буйруктарды аткарып, жараткан Алла Таалага кулчулдук үчүн. Мына Алла Таала бизди жаратканын максатын айтып койду туугандар. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Инсан менен жиндерди мен өзүмө ибадат кылуу үчүн гана жаратканмын дейт. Бул Алла Субханаху ва Таала бизге күн сайын өмүрдү Алла берип атат. Бардык мүчөлөрүбүздүн ошол өзгөчөлүктөрүн, алардын сыпаттары, алардын кыймыл аракеттери бардыгын жараткан Алла Тааланын ээси өзү берген да. Ошо Алла Таала улуу Кур'ани Кариминде мына сиздерге биздерге кабар берип атат. Инсанды жоктон бар кылганы акыркы китеп Кур'ан. Кур'ан жараткан Алла Тааланын ыйык, нурлуу, берекелүү, адам баласын туура жолго жолдогон, туура жолго чакырган, тазалыкка, арулукка, оңолууга чакырган китеп Кур'ани Карим. Кур'ан менен достошойлу, сырдашайлы, Кур'ан менен нурланайлы, мүнөздөлөйлү. Кур'ани Карим жараткан Алла Тааланын акыркы адам баласына берген жолдомосу. Жашоонун жолдомосу бул. Кур'ан сиздерге биздерге эң туура жолдун багытына жолдойт. Кур'ани Карим сиздерди биздерди дүйнөдө, ахиретте мына бактылуулукка жолдойт туугандар. Ошон үчүн келиңиздер, ар бирибиз ушу улуу Кур'ани Каримди окуп, жараткан сизден бизден эмнени каалап жатат, сизден бизден эмнени сурап жатат, бизге кандай кайрылууну жасап атат, эмне деген буйруктарды берди, эмне деген тыюуларды берди, эмне деген эскертүүлөрдү, эстетүүлөрдү, насааттарды, кеңештерди, илимдерди жараткан Алла Таалам керемет кылып эле баяндап берген да. Андыктан келиңиздер, баарыбыз ошо Кур'ани Карим менен достошойлу, Кур'ан менен сырдашайлы, Кур'анга убакыт бөлөйлү, туура окуганды дагы үйрөнүп, мазмундарына дагы ой жүргүзүп, көңүл буруп, Кур'ан менен жашоого кош көңүл болбойлу. Кур'ан менен жүрөгүбүздү дагы, жашообузду дагы, кабырыбызды, ахиретибизди нурлайлы туугандар. Нурлуу китеп. Китабун бул болсо нур. Бул жөнөкөй эле китеп эмес да. Китабун мубарак, берекелүү. Өмүрлөрүбүзгө, ден соолуктарыбызга, ырыскыларыбызга, бала чакаларыбызга, ушу көрүп аткан көздөрүбүзгө, угуп турган кулак, согуп турган жүрөктөрүбүзгө берекени кааласак, анда Кур'ан окуйлу. Берекелүү китеп Кур'ани Карим. Кур'ани Каримде 114 сүрө бар. Ошо 114 сүрөнүн бир сүрөсү Суратул Каф деген сүрө. Каф сүрөсүндө өткөнкү сабакта келип айтып, маселелерди, аяттарды чечмелеп, колубуздан келишинче түшүндүрүүлөрдү аракет кылып аткан элек. Мына бүгүн дагы ба'даузу биллахи минаш шайтанир ражим ва лaqad халакнал инсана ва на'ламу ма туwaswisu bihi nafsu. Жана чындыгында биз жараттык инсанды, жана билебиз анын напсиси азгырып жаткан нерсесинде. Алла Таала бул жерде инсанды жараттык дейт. Жаратуучу өзү экен, башка эч ким эмес. Жана Алла Таала ошо напсиси азгырык салганды дагы, жаман кыялдарды алып келгенди дагы, жаман ойлорду ошолордон бери Алла Таала билет экен.
Эми ала я'ламу ман халака ва хуа латифул хабир. Эмне Алла Таалам жараткандан кийин билбей калабы? Өзү жаратуучу болсо бардыгын билет. Анын өткөн чагын, учур келер чагы Алла Таалага бир чак. Бардыгын жараткан Алла Субханаху ва Таала билет. İnsanın кандай ниет кылып атканы, кандай ойлоп атканы, кандай кыял келип атканы, ушудан бери жараткан Алла Таалам билүүчү. Эч бир нерсе Алла Тааладан жашыруун эмес. Жерде дагы, асманда дагы. Я'ламу ма фис самават ва ма фил ард. Алла Таала билет жер, асман бардык нерсени. Ва я'ламу али ва хуа алимун бидати судур. Жана Алла Таала көкүрөктөгү нерселерден бери кабардар, билүүчү да. Мына жерде дагы ва нa'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu дейт. Адам баласынын напсиси азгырык салат. Васваса деп коет. Васваса деген саутул хафи. Бул акырын, мындай пас болгон үндү айтат да. Васваса депчи. Ал эми шариятта болсо бир жамандыкка үндөгөн, жаман кыял, жаман ой, жаман ниетке, ошого ушундай азгырык ташталат жүрөккө, ошонун аты васваса. Эгерде жакшылыкка ой жүрөккө түшө турган болсо, жакшы кыял келе турган болсо, бунун аты шариятыбызда илхам деп коет. Демек, васваса жана илхам деген ушундай түшүнүктөр бар. Васваса дегени азыркындай да, бирөөгө мисалы азыркы жүрөккө азгырык келет, ал азгырык кандайдан келип атат? Бирөө жаман ой менен, жаман кыял менен, жаман ниет менен, кара ниеттүүлүк менен ошолордун келгени мынакей васваса деп коет. Алла Таала бул жерде Кур'анда айтып атканы, инсанды биз жаратып, бардык нерсесин билебиз, жада калса анын напсиси жаман азгырык салганды дагы билебиз деп атат да, мынакей. Демек, бул жердеги бул аяттын максаты ушул. Ва нa'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu дегени бул инсандын жүрөгүндөгү, инсандын ортосундагы ушул сырды дагы Алла Таалам билүүчү деген сөз. Эмне үчүн ушул катар Алла Таалам кабар берип атат? Алла Таалам эскертүү бериш үчүн напсыңарга ошо жаман азгырык салганды, ошону да биз билип турганыбыздан кийин силер Алланын өкүмүнө каршы чыкпагыла. Аллага тоң моюндук кылбагыла. Арам нерселерден өзүңөрдү толук токтоткула. Ошону билет Алла Таала. Силер кылып аткан күнөөлөрдү, кылмыштуулуктарды, бузукулуктарды, бардык арам нерселерди бардыгын Алла Таалам билет. Эмне үчүн? Буну жөн билет деген мааниде аркасында чакырык таштап атат. Будан эсиңерге болсун, этияттагыла. Муну Алла Тааладан коркуп, ошо жаман иштерди таштагыла деп. Өзү туугандар, жердинче 1 метр квадраты бузукулукка, кан төгүүгө, арам иштерди кылганга жаралган эмес да. Алла Таалам жакшы иштерди кылганга жараткан. Мынакей биздин Кыргызстан жерибиз жана бүткүл жер жакшы иштерди кылганга жаралган. Жакшы ишти ким кылат? Адам кылат. Жаман ишти ким кылат? Адам кылат. Бирок жакшы ишти кылганга буга улуу сооптор берилет. Жаман ишти кылганга улуу күнөөлөр, жазалар берилет бугачы. Вот ошон үчүн пайгамбарлар келип, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарышат эле да. Бунун максаты ушундай. Кур'анда башка жерде мындай деген аят бар. Ва аламу анналлах я'ламу ма фи анфусикум фахдару. Силер бекем ишенип койгула. Бекем ишенип койгула. Жакшылап билип алгыла. Шек күмөнсүз Алла Таала силердин напсыңардын, жүрөгүңөрдөгү нерселерди билип турат. Фахдару. Ошондуктан Алла Тааладан силер этияттангыла. Демек, ошолорду Алла Таала билип аткандан кийин, жаман кыял келсе, аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп кетириш керек экен да. Жаман ой келсе, сразу ошону кетириш керек, аны кармап калбаш керек. Ал менен достошпош керек. Ушундай келет, келбей койбойт. Бул адам баласы болгонубуздан кийин жаман ойлор, жаман кыялдар келет, ошону кетириш керек. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ла хаула ва ла куввата илля билла деген Алла Тааладан жардам суроо менен жана өзүбүздү башка жакшы нерсе менен алек кылуу менен кетириш керек. Ошонун бири дарылай турган, жүрөктү дарылай турган Алла билет. Мына ушу Алла Таала билип тургандан кийин ушу жаман кыялымды эч ким билбейт.
жаман ой, жаман кыял келди. Жаныңыз дагы, ата энеңиз дагы, бир тууган досторуңуз дагы, бала чакаңыз дагы эч ким билбейт. Сизге келди. Бирок Алла ошону дагы билип турат. Ошон үчүн фахдаруху деп атат. Мына ошол этияттангыла дагы Алла арам нерселерден силер өзүңөрдү сактаганга аракет кылыла деген аят. فإن الوسواس وسواس يكون خطرات تخطر سريعا. Ушул васваса деп жаман ой, кыял келгендиги бул биринчиден кыял болот экен да, тез келген кыял. Кээде ушул пикирге алып келет, ал болсо бир адам бир нерсени эстегенге алып келет, ал болсо ниетке жетелейт, ниет болсо амалга жетелейт, андан кийин ошону кыла бергенден кийин адатка айланат дейт да. Караңыз, биринчи ушундай бир жаман кыял келди, тез келип эле кетет да. Ошодон кийин анан ал калып калса бир аз пикирлеге. Адам ушуну эске тутуп, кийин ошол ниет кылып калат. Кара ниеттүүлүк деп коебуз го. Кара ниетке өтөт да булчу. Кудай сактасын, кара ниеттүүлүктөн жаман амалга өтөт. Биринчи жөн эле оюнда эле эми жаман сөз сүйлөшү мүмкүн, же жаман ишти кылышы мүмкүн да. Себеп буга кара ниеттүүлүк келген. Ошол эми бул жаман ишти, жаман сөздү сүйлөп жаман ишти кыла берсе, бул адатка айланат дагы, бул адам жаман болуп калат. Шайтан ушинтип өзүнө досторду топтойт экен да. Мындан жаман кыял, жаман ой, жаман азгырыктардан сактаныш үчүн имандын күчү керек. Имандын күчү керек. Имандын күчү менен гана адам баласы жаман ойду кайтара алат. Жаман кыялдарды, жаман ниеттерди, кара ниеттерди, ушулардын бардыгын би кувватил иман, имандын күчү менен Алла Тааладан жардам сурайт дагы кайтара алат. Иманы алсыз болсо, аны кайтара албайт. Ошол адам, Кудай сактасын, ошол жаман ой менен, жаман күмөн менен, жаман кара мына ниет менен ооруп калат. Ана жараткан Алла Тааладан ошонун жамандыгынан пана тилөө боюнча атайын сүрө түшкөн. Нас сүрөсү Кур'андагы эң акыркы сүрө. Алла Таала айтат: "Кул а'уду би раббин нас, маликин нас, илахин нас, мин шаррил васвасил ханнас, аллади ювасвису фи судурин нас, минал джиннати ван нас." Мынакей туугандар, биз Алла Тааладан пана тилейлик. Эмнеден пана тилейбиз? Ушул напсинин жамандыгынан. Көкүрөктөгү ушул пайда болгон, жүрөктөгү пайда болгон напсинин жамандыгынан. Себеп бул бизге жамандыкка түртөт да. Адамдын баласынын ошо нафс, инна нафса ла аммаратун бису, Куранда Алла Таала айтат, нафс кайра буйрук берет жамандыкка. Ла аммаратун бису, бир эле жолу буйрук бербейт. Кайра арамга, арам ойго, арам ишке, арам сөзгө, арам жүргөнгө, арам көз карашка, арам ниетке, бардыгына ошого нафси болсо ушундай бису, ла аммаратун бису, жамандыкка буйруп турат экен да, бул нафс. Ушу менен күрөшүү. Айтып атат мына: "Кул а'уду би раббин нас", айткын ey Мухаммад, мен пана тилейм жараткан Алла Таала. Ана сактайт да. Алладан пана тилеп, башпаанег алуу. Би раббин нас, бүткүл адамзаттын робусу ал. Маликин нас, бадышасы адамдар. Илахин нас, адамдардын Кудайы. Эмнеден? Мин шаррил васвасил ханнас, мынакей ханнас деп атай жашыруун, кетеңчиктеп турган, азгырык салат. Эгерде сиз Алла Тааладан жардам сурап атсаңыз, аркага жашырып турат. Эгерде Алла Тааладан сиз бекапар болуп, Алланы эстебесеңиз, дароо жүрөгүңүзгө жаман кыял, жаман ой, азгырыктарды сала берет да булчу. Аллади ювасвису фи судурин нас, ал адамдардын көкүрөктөрүнө азгырыктарды салат. Минал джиннати ван нас, жиндерден дагы, адамдардан дагы да. Алымдар айтышат, шайтандар, жин шайтандар дагы болот, инсан шайтандар дагы болот. Бирок инсан шайтандары жин шайтандарына караганда коркунучтуураак болот экен да. Ошон үчүн Алла Таала мынакей Кур'ан-ы Каримде эң акыркы сүрөсүнүн эң акыркы аятында бизге эскертүү берип айтып атат. Биз Алла Тааладан эки инсандын жамандыгынан дагы, жиндердин жамандыгынан дагы Алла Тааладан жардам сурап пана тилешибиз керек экен да. Биз себеп билбейбиз. Бизге жиндер дагы зыян берип коюшу мүмкүн, инсандар дагы зыян берип коюшу мүмкүн. Бирок ушул жин шайтандары дагы бар,
İnsan şaytandары бар. İnsan şaytandары қандай? Келбети инсан, бирок акыйкаты шайтан. İnsandın терисин кийинген шайтан. İnsандай көрүнөт көзгө, бирок бул шайтан эле болуп калганда, Кудайым ушундай шайтан инсандардан сактасын баарыбызды. Амин. Ушундай шайтан жиндерден Алла Таалам сактасын баарыбызды. Амин. Хадисте келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары айтышканда, قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما لا يحترق حتى يصير حممة أحب إليه من يتكلم به. Adamdın жүрөгүнө кээде ушундай азгырык келет да. Сахабалар айтышат, биз өрттөлүп кеткен ушу жакшыраакпыз. Жөн эле мындай күл болуп, көмүр болуп, күйүп кеткенибиз ошо сөздү айткандан ушул бизге сүйкүмдүүрөөк. Ушундай жүрөгүбүзгө азгырыктар келет. Я Расулалла, бул кандай болот дейт. Дагы түшүндүрүп берейин. Кээде адамга ушундай азгырык келет жүрөгүнө, кыял, ойлор келет, Кудай сактасын, Алла Таалага ширк келтире турган, же болбосо капырлык кыла турган жаман ойлор келет да. Ошол ойлорду тилге алып келүүдөн лучше күл болуп, күйүп кеткен жакшыраак. Ушундай ойлор келип калса кандай кылабыз? Ушундай жаман кыялдар келип калса кандай кылабыз? Ушундай келип калат бизге деп сахабалар Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга суроо таштады. Факала саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Аважаттумуху?" Силер ошондойлор келгенин байкадыңарбы? Ушундай келип калабы, таптыңарбы? Калу наам, ооба дешти. Пайгамбарыбыз айтты: "Далика сарихул иман." Субханаллах. Бул анык, ачык иман деди да, мынакей. Демек, арам ойдун келгени бул жаман эмес. Бул имандын белгиси. Себеп дегенде бош үйгө ууру кирбейт дейт. Бош жүрөккө дагы шайтан кирбейт. Кайсы жүрөктө иман болсо, мына ошол жүрөккө кол салуу кылып шайтан кирет. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз айтты: "Далика сарихул иман." Бул ачык айкын имандын мынакей белгиси деди. Кандай болгон чакта да, урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр реклама бар экен, андан кийин буюрса улантабыз сабакта. Emeni
bir 10 minüттөн кийин Кудай кааласа суроо жоопту бере берсеңер болот да. Aciz. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сабагыбызды улантайлы. Демек, адам баласы болгондон кийин бу дүйнөдө тандоо берилген жакшылыкка, жамандыкка, туура жолго, адашууга, ыймандуулук, ыймансыздык, күнөөгө, соопко, ак, кара, бейиш, тозок, кыскасы айтканда, Алла Таалам адам баласын жаратып туруп, бир жака бир мажбурлап койгон эмес, ыктыяр берген, ушул Алла Таалам берген ошо ыктыярдын тандоонун себебинен кыямат күнү Алла Таалам эсеп китебин алат дагы. Ошон үчүн бейиш, ошон үчүн дозокта. Ошол келген эми адам баласы бир туура сөз сүйлөшү мүмкүн, же жалган сөз сүйлөшү мүмкүн. Же ошо денеси менен кылган амалдар, колу менен, көзү менен, алкымы, колу, путу, уяттуу жери, кыскасы денеден чыккан адам баласынын ушул кыймыл аракеттери, действиялары, ушунун баардыгын амал деп айтат да. Ошолорго эмне үчүн бул жакшы иш кылат, эмне үчүн жаман иш кылат? Биринчи адамга кыял келет. Кыялданат, ой келет. Бир нерсени ниет кылат, чечим чыгарат. Ошол кыял ойлордун келүүсү кээде жаман ой кыял келет, кээде жакшы ой кыял келет. Ушуларды аалымдарыбыз 5ке бөлгөн да. Биринчиси хажис деген. Бул келеткен дагы тез эле кетип калат да, турбайт. Кыял келди, мисалы жаман кыял келди, дароо эле кетип калат. Бунун атын хажис деп коет экен. Экинчиси хатир деп коет, ал бир аз турат. Бир аз туруп, бирок бир жакшы ишти кылыш керек же кылбаш керек деп чечим чыкпайт, ал кетип калат алда. Муну хатир деп коет. Үчүнчүсү хадис нафс деп коет. Ал келгенден кийин бир аз турат. Бирок кылганга, кылбаганга келүү маселесинде бир жака ообойт. Бул хадис нафс да ушу үчөө тең Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтү үчүн кечирилген. Ушундай бир жаман ойлор, кыялдар келип кетсе, келип бир аз туруп анан кетсе, же болбосо келди, бирок ошо кылам же кылбайм деп турасыз, ошону эле сүйлөбөсөңүз эле, амал кылбасаңыз эле, ошо жаман келген кыялга, жаман келген ойго сизге кыямат күнү Алла Таалам суракка албайт. Бул үчүн күнөө жазылбайт да. Ушу үчөө кечирилген. Хажис, хатир, хадисун нафс деп коет. Андан кийинси хам, анан азым деген бар. Хам деген ниет кылганы, азым чечим чыгарган айтат да. Мына ушу үчөө тууралуу кечиримдүүлүк үммөткө ушундай келе турган болсо, ушу степендеги кыялдар, ойлор, арамдар, анда баардыгы кечиримдүү. Хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инналлаха таала тажаваза ли ан уммати ма тахаддасат бихи анфусухум ма лам я'малу бихи ау ятакалламу." Мынакей Алла Таала мен үммөтүмдөн кечирип койгон дейт. Ошуга кыял, ой келген нерсеси, напсисинин тарабынан азгырып салынганы, мәлем я'малу бихи, амал эле кылбаса, ау ятакалламу, сүйлөбөй эле койсо, мисалы жалган сүйлөгөнгө ой келди, кыял келди, ошого оюна, кыялына күнөө жазылбайт да, сүйлөбөсө. Эгер жалган сүйлөсөгө анда жазылат күнөөчү. Ошондой эле амал боюнча дагы, мисалы бирөөнү уур деп атат, арам ой келди, арам кыял келди, же бир нерсесин уурда деген ой келди, уурда деген кыял келди. Бул болсо амал кылган жок, то есть ошол нерсесин уурдаган жок да. Же болсо урган жок. Же таразадан алда деген кыял келди, таразадан алдап кое бер деген ушундай арам ой келди. Ушуну колу менен алдаган жок да. Жөн эле ой келди. Макулбу? Ушуну үммөттү караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүнүн даражасын, үммөттүн күнөөсү кечирилген дейт. Ошондой келип калган ойлор,
арам ойлор, арам кыялдар бардыгы кечирилет эки нерсени кылбаса. Амал кылбаса, сүйлөбөсө. Инналлаха таала тажаваза ли ан уммати ما تحدثت به أنفسهم ما لم يعملوا به أو يتكلموا деген мынакей риwayat Термизидің риwayatында Абу Хурайра разияллаху анхудан келет да. Ошон үчүн аалымдарыбыз ушундай келген ой, кыялдарды 5ке азыркында бөлгөндө хажис деген, хатир, хадис нафс деген буну айтып өттүк. Эми хам, анан кийин азм деп. Хамда бул жакшылыкка ниет кылат. Бирок алсызыраак болот да. Ниет бар, намаз окуйм деп атат. Кудай кааласа сооп жазылат. Ниет бар, чын сүйлөйм, адилеттүү болом. Ниет бар, ушу арамдыга жакындабайм деген. Ушуга сооп жазылат да. Бирок муну кичине алсызыраак. Эгерде арамга ушундай кылып ниет кыла турган болсочу, буга күнөө жазылбайт да. Албетте, ошо арамдыга, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келет да, ким бир жакшы ишти ниет кылса, ага бир сооп жазылат. Эгерде ошону амалга алып келсе, 10дон 700гө чейин жазылат. Эгерде бир адам жаман ишти ниет кылса, ага жазылбай эле турат да. Эгерде ошол жаман ишти кыла турган болсо, бир толук күнөө жазылат. Эгерде жаман ишти ниет кылып кайра кайтса, кой деп мен Кудайдан корктум деп ошо жаман ишти кылбай коюп кайтса, ага сооп жазылат деген. Толук сооп жазылат деген да. Мына ошонун аты хам деп коет, бу ниет кылып. Ал эми акыркысы ал болсо эми азыр азм деп коет. Азм дегени бул болсо бил жазм, яни чечкиндүү решение принимать этет да. Бул жакта таржих бар да. Мындайча айтканда, жакшы ишти мен кылам деп чечет, же болсо арам ишти мен кылам деп чечет да. Арам ишти кылам деп чечип туруп, бирок ошол арам иш ишке ашпай калса да күнөө жазылат. Мисалы, уурдайм деди да. Бир нерсени уурдайм деп чечим чыгарды. Бирок ошондо бир кандайдыр бир себеп болуп, бир бала келип калды, бирөө көрүп калды, же ошондой бир пайкап калды. Ошо ишти ишке ашыра албай калды. Бирок мунун чечиминде 100% жүрөгүндө чечкен эле, ниет кылган эле, мен уурдайм деп. Уурдабаса дагы уурулуктун күнөөсү жазылат. Уурдаганга просто буга мүмкүнчүлүк жетпей калды. Кандай бир себептер менен ошодон болбой калды, ишке ашпай калды, ошо күнөө жазылат. Көрбөйсүзбү? Бул ушул ниетине, арам болгон ниетине ушуга да күнөө алат. Ушул учурда, чечим чыгарган учурунда, эгер уурдабаган чакта да, Кудай сактасын, зына кылам деди. Бирок ошо зына кылганга чейин ошого жакындап калды, зына кылам деп бекем чечкен, бирок мүмкүнчүлүк табылбай калды. То есть зына кыла албай калды да, бирөө кирип калды, бирөө көрүп калды, кандайдыр ушундай не болуп калды дагы. Анан ошого зынанын күнөөсү жазылат. Зына кылбаса дагы ошо арам жүрөгүнөн оюн, чечимин чыгарганга ошо күнөө жазылат да. Ошончо Алла Таала иншалла мындай баарыбызды жаман ойлордон, жаман кыялдардан, жаман ниеттерден Алла Таалам баарыбызды сактасын. Амин. Мынакей сабагыбыз туугандар, Алла Таалам ушун үчүн айтып атат. Биз инсанды жараттык дагы, инсандын напсиси эмне азгырык салаарын дагы билебиз дейт, караңыз. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Жөнөкөй нерсе эмес. Жана инсанды биз жаратып, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Биз инсандын напсиси аны азгырыгын дагы билебиз. Эмне деп азгырык салып аткан? Напсиси азгырып жаткан нерсесин да билебиз деп, мына Алла Таала муну айтып койгон. Эми албетте мына жерде аалымдарыбыз ушул жүрөккө келген ойлор, кыялдарды 4 нерсеге бөлгөн экен да. Ал-варид рахмани, ал-варид малаки, ал-варид нафсани, ал-варид шайтани дейт. Келген нерселер ушу 4 нерсеге бөлүнөт дейт да. Рахмани жараткан Алла Тааланын тарабынан дейт. Малаки болсо периштелердин дейт. Андан кийин мына болсо нафсани болсо бу нафсинин тарабынан, 4-үнчүсү шайтани, шайтандын тарабынан. Эми ушул жерде биз кантип билебиз? Ушул кыял мага Алладан келдиби, же шайтандан келдиби, же нафсиден келдиби, же периштенин тарабынан келдиби? Кантип билебиз? Буга чечим чыгарганга мыйзан, тараза шарияттыкы болот да. Шарият сизге таразалап берет. Шарият айтат, мына ой Алла Тааладан келген ой сага, жакшылыктын ою, бул ойду илхам деп айтабыз. Мына ой шайтандан келген, нафсиден келген, бул жаман нерсе, буну васваса деп айтабыз деп, шариаттын мыйзамы, мизаны шария
ушул бөлүп берет экен да, шариаттын мыйзамына салып көрөбүз. Эгерде туура келе турган болсо, биринчи экөөсү рахмани менен малаки, машаалла, бул лайыктуу. Эгерде ага каршы келсе, анда шайтани менен нафсани болуп калат да. Куранда Алла Таала айтат: "Аш-шайтану яидукумул факра ва я'мурукум бил фахша, валлаху яидукум магфирата минху ва фадла, валлаху васиун алим." Шайтан силерди яидукумул факра, вада берет силерге жакырчылыкты. Демек шайтан болсо коркута берет экен да, садака берсең кембагал болуп каласың, жакыр болуп каласың, тигиндей болуп каласың деп. Шайтандын иши коркутуу. Эмне менен? Жакырчылык менен, вада берүү. Ва я'мурукум бил фахша, жана силерге абирсиз ишке буйрук берет де шайтан. Ана уятсыз иштерди абирсиз ишке буйрук берет. Алла Таала өзүнүн тарабынан кечиримдүүлүк жана айкөлдүүлүккө вада берет. Жана Алла Таала кечирими кең, бардыгын билүүчү. Валлаху васиун алим. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул аяттын маанисин баяндап берген, анткени баяндоочу өзү. Пайгамбар Кур'ан-ы Каримди баяндоо үчүн жиберилген. Ибн Масуд разияллаху анху риваят бар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна лиш-шайтани ламматан би ибни Адам, ва лил-малаки ламматан." Албетте шайтандын дагы адам баласына бир үлүшү бар экен, периштенин да бир үлүшү бар экен. Мында шайтан бир чакыруусу бар экен, бир кол салуусу бар экен деп айтсак дагы болот. Шайтандыкы кандай десе: "Фа амма ламмату шайтан фа и'ад биш-шар ва такзибил бил-хак." Жамандыкка бул убада береткен, коркутат, жана акыйкатты жалганга чыгарат. Шайтандыкы. Ва амма ламматул малак, периштеники болсо кандай десе: "Фа и'ад бил-хайр", жакшылыкка убада берет, ва тасдиқун бил-хак, акыйкатты тастыктайт. Фаман важада залика фали'алам. Эми кимдин жүрөгүндө жакшылык тапса, жана чындыкты тастыктоону тапса, фали'алам аннаху миналлах, билип койсун, бул Алланын тарабынан. Фалихмадилла, Аллага мактоо айтсын ошон үчүн дейт. Ваман важадал ухра, ким эгерде жүрөгүндө жаман нерсе, ойду, кыялды тапса, бул шайтандан. Ага эмне кылыш керек? Фалиятауад биллахи минаш шайтанир раджим. Жараткан Алла Тааладан пана тилесин, куулган шайтандын жамандыгынан. Кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Аш-шайтану яидукумул факра ва я'мурукум бил фахша, валлаху яидукум магфирата минху ва фадла, валлаху васиун алим" деген аятты азыркы мурда которуп бердик. Ошол аятты окуду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мекендештер, мынакей жараткан Алла Таалам бизди жаратты, жана бардыгын билүүчү, жада калса жүрөгүбүзгө келген кыялдарды, ойлорду, жүрөгүбүздөгү ниеттерди, ушулардан бери Алла Таалам бардыгын билип турат. Ошон үчүн ниеттерибизди оңдойлу, ойлорубузду оңдойлу, каалоолорубузду оңдойлу, амалдарыбызды оңдойлу, кулк мүнөзүбүздү, кыял жоруктарыбызды оңдойлу. Кур'ан-ы Карим баарын оңдогонго түшүрүлгөн китеп тугандар. Азыр кезекти суроо жоопко берейли. La ilahe illallah. Assalamu alaikum. Men taksist болуп иштейм. Намаз учурунда кээде токтоо намаз окуп алалы деп калат. Ичинде шашып аткандар жаман көрүп калышат. Ортодо калып калам. Кыжалат болуп, ошондой учурда токтобойм деп айтсам күнөө болуп калбайбы? Эмне кылыш керек? Эгерде сиз сапарыңыз узак болсо, мисалы Ош-Бишкек жолунда, Ош-Талас жолунда, же Ош-Нарын кандай болбосун, Бишкектен Гүлгө жөнөп, же Алматага, анда алдына ала эле намаз учурунда ошо клиенттериңизди отургузуп атканда жакшы сүйлөшүп алыш керек. Намаз учурунда токтоп, намаз окуп, уйкубузду качырып, муздак суу менен даарат алып, анан ары улантабыз депчи. Кудай калса бул намаз Алла Тааланын фарызы туган. Ошон үчүн иншалла, эгерде бирөө намаз окуса, аны мажбурлоо жок. Бирок ал деле кичине бети колун чоюп, кичине физзарядка кылып, отуруп туруп, приседания кылып койсо, ден соолугуна жакшы да. Анда ага чейин сиздер Кудай каласа намаз окуп аласыздар. Бирок намаз окуп, Куран, зикир, салават, дуа кылып отура бербеңиздер да. Себептен адамдар шашып атат, эртерээк барыш керек, убакытта өтүп атат. Ошон үчүн жакшы намаз окуп бүткөндөн кийин эле машинага отуруп алып, машинанын ичинде анан зикирлерди, Куран, салаваттарды, дуаларды улантып кете бересиздер. Намаз Аллаху акбар деп башталат, ассаламу алейкум деп бүтөт. Бүттү ошодон кийин.
Саламатсызбы? Мен күйөөм экөөбүз Москвада нике кыйганбыз. Мен жактан күбө болуп, арам барган, окуй албай калдым. Мен жактан күбө болуп, апам барган, жолдошум жактан да апасы келген. Bir erkek küvö же эки эркек күбө болмоюнча нике өтпөйт деп уктум. Ошол кандай болот? Күйөөңөр бар, нике кыйып аткан эркек да туурабы? Ошол жетиштүү болот. Кудай кааласа аныкы өтөт, анан менен эки аял бар экен. Өзү дагы ошо Кудай кааласа. Алла таалам никеңиздерге береке берсин. Никеңиздерди жакшы кармаңыздар, бузбай. Устаз, шия молдолорго барган ширк эмеспи? Жооп үчүн Алла разы болсун. Шия молдаларга барып не кыласың аларга? Эмне кереги бар? Бизде мына Ханафи молда, Сунни молдалар бизде Кыргызстанда толтура. Суроо жоопко бергенге. Ширк деп айтпайбыз го, ал молдого эмне үчүн бардыңыз? Акча сурап тургангабы? Же чай ичкенгеби? Же аны маселеси бар да. Эгерде шарият маселесин сурай турган болсоңуз, анда сиз Сунни молдалардан сураңыз. Ага барбай эле коюң. Бирок ширк болот болбойт, смотря кандай максатта бардыңыз, кайсы суроо менен бардыңыз, ошону карап көрүш керек. Biz sizi жақсы көрөбүз. Рахмат. Көз тийгенди кантип билсек болот? Көз тийген адам мындай сүйлөшкүсү келбей, көңүлү чөгүп, өзү дагы мына орундалбай турат да, эми. Ата келе мына көз тийгени жакшы амалдарды кыла албай калат. Эң чынчы айтканда, ошо жакшы амалдарга күч кубаты жетпей калат. Ушул жагынан иншалла карап несесе болот. Анан сөз аны окутуп, ал өзү да окусун, өзү таза жүрсүн, 5 вакыт намазды баштасын, эртели кечки пайгамбарыбыздын дуаларына бекем болсун. Саламатсызбы? Биз ажырашып кеттик. 1 ай болоюн деп калды. Бирок ажырашкан оор экен. Не кылам? Барайын десем, кайра башталабы деп корком. Эми бул ажырашканда шайтан сүйүнөт да. Шайтандын эң ийгилиги бул ажырашууда. Ошон үчүн туугандар кандай болсо да чыдап ажырашпаш керек. Аракет кылыш керек. Аягына чейин жашаганга, бекем жашаганга, ажырашпаганга. Таптакыр болбосо аракет кылгандан кийин анан кеңешке келсеңиз, биз кеңеш айтабыз, көрөбүз анан. Азыр эми иншалла тартынбаңыз, коркпоңуз, бул шайтан мынакей. Азыр эле окудук го. Шайтан ушундай арам нерсе менен убада берет, коркута берет. Кайра жашай албай каласың деп. Жок, жүрөктөн чечим чыгарыш керек. Буюрса, эми будан ары жакшы жашайбыз мынакей деп. Ошон үчүн никеңер эгерде 3 эле талак түшпөсө, кайрадан нике кыйып жашаганга аракет кылыңыздар. Эмне үчүн Ханафи дейбиз? 4 мазхаб боюнча түшүндүрүп бериңизчи. Туугандар, биздин чөлкө Орто Азия, бер жагы мынакей 13 кылымга чукул барып атат. Андан деле көбүрөөк. 13 кылымдын тегерегинде ушу улуу аалымдарыбыз Куран, хадисти Имам Азам Абу Ханифа рахматуллахи алейхтин чечмелеп бергени, далилдери күчтүү экенине, акыл жагынан дагы накыл деп коет, Куран, хадис жагынан да күчтүү экенине таң берип, ошону кабыл алган. Ошон үчүн биз Ханафийбиз. Ханафи мазхаб деген бул туугандар бир Куран, хадистен башка жака кетип калган, бир даракты же ташты аркасынан ээрчип кеткен мазхаб эмес. Бул Куран, хадисте нак эң күчтүү далилдери менен карманган мазхаб. Амансызбы? Рахмат. Кайнене менен абысындар, кайнилер күйөөмдү тоготпой үйдө болгон нерсенин баарын уурдап кетишет. Нагыла колдонушат, тоготпой. Эмне кылсак болот? 4-5 жылдан бери ташып кетишет. Силер жакшы кеңеш келе, өзүңөр таква болуп, этияттанып, буюмдарыңарды жакшынакай колдонуп коргогула. Аларга дагы келгенден кийин даават бергиле. Үйүңөрдө машалла күн сайын өзүңөр дагы даават кылып үйрөнгүлө. Бири-бириңерге Алла Тааладан коркутуп айтыңыз. Бул арам нерсе. Бирөөнүн буюмун бирөөгө Алла Таалам буйрубайт. Эгерде уурдап алса же нааразы кылып тартып алса, бул арам нерсе болот. Бул арам жукпайт. Арам жукса тешип чыгат. Ошон үчүн жакшынакай айтасыңар да. Өзүңөр намазга бекем болго дагы жакшынакай кулук мүнөзү менен келсе чай коюп, бирок ошол кезде эскертип айтып койгула. Устаз, истигфарга тилим көнүп калган, айта берем, бирок кээде оюм башка жактарга кетип калат. Бирок тил айта берет, кабыл болобу? Иншалла. Өзү тил менен жүрөк бириккенге жетпейт. Бирок тил айтып атканына да Кудайга шүгүр кылыш керек. Ушу дене мүчөлөрүбүздүн хотя бы бир мүчө
Алланын зикри менен алекте буга дагы шүгүр кылыш керек. Бирок сиз аракет кылыңыз, машалла тил көнүп калганы жакшы болуптур. Эми жүрөктү подключение кылыш керек да, кичине ойду мындай акырын топтогонго, концентрация кылганга керек да. Астагфируллах, Алланын атын атап атасыз да. Алладан кечирим сурап аткандан кийин акырын Алла Таалага ошо эме кылышыңыз керек. Жүрөктү дагы кошушуңуз керек. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Банкка топтогону акча салганмын. Процент кошулуп калат, арамбы? Максат ажы, сизди сыйлайбыз. Өмүрүңүз узун болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Сиз ушул жерде мудараба деген бар. Азыр ислам принцип каржылоолору бар. Эко исламик банкта жана башка банктарда дагы окошко деп коет, өзүнчө мындай эме ачылган. Өзүнүн эмне деп коет эле азыр. Ушундай бир бутагы да. Ошого да кудакка салсаңыз болот. Бирок азыркындай проценттик эмес, сиз айтып коюңуз, музараба дегенге салыңыз. Ошодон түшкөн акча сизге адал. Алардын өзүнүн түшүндүрмөлөрү бар. Барсаңыз сизге консультация берет. А бирок жөнөкөй банкка акча топтогонго салсаңыз, жөн эле сактоо үчүн салыңыз, процент үчүн салбаңыз. Сактаганга мейли. Бирок үстүнө процент берилсе да, процент арам болуп калат. Эгерде ошондо да үстүнө кандайдыр бир процент түшүп калса, аны өзүңүзгө иштетпеңиз. Аны алып башка бирөөлөргө садака кылып бериңиз. Assalamu alaikum, Ustaz. Alaikum assalam. Дагы бир жолу менин 5 маал намазым калып кетти. Кайрадан тургуза албай атам. Жана зынакорлук ойду токтото албай атам. Кандай кылсам болот, Ustaz? Бир кеңеш бериңизчи сураныч. 5 вакыт намазды баштаңыз. Тамашасыз бекем жүрөтөн чечим чыгарыңыз. Сиздин аркаңызда ким кармап отурат? Бул адам өлүмдү эстебей калганда ошондо кыйыныраак болуп калат. Сиз өлүк жууңуз. Болбосо өлүк жууганга эч адам таппасаңыз, ана моргко бир кирип чыгыңыз. Кабыр казыңыз, адам баласына карап, же болсо мынал өтө оорукчандар зыярат кылыңыз, больницаларда, мынал бейтапканалардагы туугандар бар, тууган эместер бар, тааныштар бар. Вот ошолорго кичине бир айраныңызды, бир лепешкаңызды көтөрүп алып зыярат кылып коюң. А так анда 5 вакыт намазды бекем тургузуңуз, сиз андай кылбаң. Зынадан кутулганга дагы 5 вакыт намаз сизге жардам берет. Кайра окуп турганга. Эркек киши болсоңуз, намаз мечитте окуңуз, мечитте неме кылып. Мечитке намазга келиңиз, даватка чыгып келиңиз, үйдө зикир кылыңыз, дуаларды күчөйтүңүз. Телефонго, Instagram, TikTokко өзүмдүн ийгиликтеримди чыгарып турам. Негизи сүрөт чыгарганга болбойт. Күнөө болбойт деген чынбы? Күнөө болот деген чынбы? Алдын ала рахмат. Мен сизге бир сыр айтайын. Сиз Алла разы болсун, жакшы неме бердиңиз да. Мен жеке телефон, Instagram, TikTokко чыгарганыңызга макул эмесмин. Ийгилигиңизди көрө алган бар, көрө албаган көп. Сизди көрө албаган жаман сөзгө, жаман көзгө кабылып калышыңыз мүмкүн да. Ошон үчүн эмне кыласыз ийгилигиңизди ар кимге мактанып, көрсөтүп? Жок, көп адамдар жетелек, анда кыйналгандар бар. Ошолордун жаман көз, жаман сөзү тиет да. Андан ошол наоборот ишиңизге тоскоолдук болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн сиз аларды андай кылбаңыз. Эгерде мындай жакшы бир план, ушундай ишти кылайлы деп атабыз, ушундай иш кылсак элибизге, мамлекетибизге пайда экен десе кыла бериңиз. Бирок өзүңүздүн үй бүлөңүздүн ушундай ийгиликтериңизди мынанча байыды, мынанча тапты, мынандай мындай деп башкаларды кыйнап, шилекейин куюлтуп, алардын жаман көз, жаман сөзүн, душманды арттыргандын кереги жок да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген сөзү бар. Угуп алыңыздар. Улуу хадис, Тирмизи шарифте баарыбызга керек. Истаину аля инжахил хаваич бил китман. Fa inna kulla di ni'matin mahsudun деген хадис бар да. Силер жашыруун жол менен, азыркында Instagram, TikTokко ачырык эмес, ашкерей кылып реклама кылып, жашыруун жол менен хаваич кажеттериңердин ийгиликтүү бүтүүсүнө жашыруун жол менен жардам алгыла. Анткени ар бир неемат эси махсудун дегенде хасад кылынган. Ар бир кимге Алла Таала неемат берсе, сөзсүз ошого көрө албастык кылынат деген да. Мисалы бирөө Алла Таала мансап берди, көрө албастык кылынат. Байлык берди, көрө албастык кылынат. Бирөөгө сулуулук берди, көрө албастык кылынат. Бирөөгө бала чакасы көп болду, көрө албастык. Жакшы үй сал. Кыскасы айтканда, неемат ээсинин баардыгына көрө албастык кылынат деп пайгамбарыбыз айтып койгон да. Ошон үчүн туугандар, биз мында азыр айтып аткан тияк бияка чыгаргандан этияттаңыз. Анан көрөк мейли. Азыркында жакшы пландарды, жакшы ой, идеяларды бөлүшүп пайдалуу кылсаңыз мейли. Бирок өзүңүздүн ийгилигиңизди азыркында коюп, өзгөчө сүрөттөрдү койгонго болбойт. Бала чаканын сүрөттөрүн койбой эле коюң. Эмне кыласың? Алла Таалам сизге берди, шүгүр кылың, башкаларга машаалла жардам берип атканыңыз чыкса мейли.
Кандай десем, мисалы бейбечаралардын курсагын тойгозуп атасыз, кийим кечесин алып берип атасыз, же болбосо ошо ооруп калгандан дары дармегин алып берип атасыз. Ушундай кылсаңыз болду. Анан сиз өзүңүздүн бизнесиңиз жүрүп атса, анан кийин аябай жакшы жашап, укмуш тамактарды жеп атсаңыз, анан менен ийгилигим деп эле сүрөттөрүңүздү TikTok ар жерге көрсөтүп атсаңыз, буякта канча адамга өзүңүзгө душман арттырасыз. Турмушка чыкканыма 4 жыл болду. Бирок 4 жылдан бери тынч жашоо жок. Кайнэжем жашообузга аралаша берет. Жолдошум мага болушса катыңдын кулусун дейт. Эмне кылсам болот? Астагфирулла. Өзү алар аралашканга таптакыр акысы жок шарият боюнчачы. Бирок сиз дагы тилиңизди тартышыңыз керек деп ойлойм да. 4 жылдан бери ызычы деп. Кайнэжеңизге мейли келсенче жакшы урматтап сыйлап коюң. Ар бир сөзүнө көңүл бура бербей, альхамдулилля, өзүңүздөр намаз окуп, өзүңүздөр мүнөзүңүздөрдү оңдоп, үйдө таалим өткөрүп, күйөөңүздөр экөөңүздөр силер үй бүлөсүңөр. Ага иншалла жакшылык каалап коюң, жамандык каалабаң, бирок ал кайнэжеге таптакыр кийгилишкенге грамм акысы жок. Акысы жок. Бирок сизден боло турган нерсе жакшы каалоо, сый урмат, келсе жакшы маанай менен үйдө күтүп алып, дасторкон салып, жакшы маанай менен узатып коюңуз болду. Сиздин боло турган мынал урмат сыйыңыз ошол да. Атак ага аны акысы жок ага. Жаңы намаз окуп үйрөнүп атса, бир эле сүрө менен окуса болобу үйрөнгүчө? Болот. Ар бир 4 рекет намазда Фатиха, Ихлас, Фатиха, Ихлас, Фатиха, Ихлас, Фатиха, Ихлас. Өзү эки эле сүрө бересиз да. Фатиха сүрөсүн жана бир сүрө билет келсе Ихлас сүрөсүн. Бирок ушуга акырын кошуңуз. Каусар сүрөсүн, кийин Фалак, Нас сүрөсүн. Зарасы токтобогон адам Куранды кандай кылып окуса болот? Зарасы токтобой калган адам ар бир намаздан алдын даарат алат дагы, кийинки намазга чейин Куранды кармап окуй берет. Намаз да окуй берет. Кийинки намазга чейин. Мисалы, пешимден асырга чейин. Асырда кайрадан жаңыдан даарат алат дагы, асыр намазын окуйт, Куранды да окуй берет шамга чейин. Шамда кайрадан жаңыдан даарат алат, намазды окуйт, куптанга чейин зарасы чыга берсе дагы, намаз деле окуй берсе болот, Куран да окуй берсе болот. Бул үзүрлүү адамдардын өкүмү. Унада намаз окуса болобу? Унада намаз окуса болот, фарыздан башка, важиптен башка. Унада окуй бересиз. Унада кетип баратканда машинеде нафил намаздарды, сүннөт намаздарды окуй бересиз. Бирок фарыз намаз учуру келгенде унаны токтотуш керек дагы, чыгыш керек рүкү саждасы менен. Эгерде сиз унанын мындай кандай деп коет, азыр немелер бар го, мурда автолавка деп коет эле азыр. Чоң машиналар бар го. КамАЗдар үстүндө рүкү саждасы менен окуса болот да. Контейнерлер бар, машиналар жүрбөйбү азыр чоң. Эгер ошолордон рүкү сажда кыла ала турган болсоңуз, үстүндө эмеде, машиненин ичиндечи, ошондо деле окуса болот да. Бирок эгерде жөнөкөй жеңил машина болсо, ага рүкү сажда кылыш керек да. Аны үчүн токтотосуз да машинени, чекке чыгып, иншалла рүкү саждасы менен фарызды окуйсуз да. Сүннөттөрдү, нафилдерди унанын ичинде жүрүп баратса да окуса боло берет. Башка жакка кетип атсаңыз делечи. Мисалы, ушул жерден азыр Токмокко кетип атабыз, Бишкекте. Азыр машалла ишрак окуп алайын, зуха окуп алайын деп калдыңыз да. Кыбла каякта? Кыбла күн батыш жакта. Биз күн чыгышка кетип атабыз. Окуй берсеңиз боло берет да. Нафил намаздарды. Ошондо улоонун үстүндө туруп да окусак боло берет. Саламатсызбы? Куттуу кыбланы теппей укукта деген туурабы? Туура. Домдогу квартирада унитазды кыблага каратпай коюш керекпи? Туура. Бизде Ханафи мазхабта мейли талада болсун, же домдун азыркында үйдүн ичинде болсун, зданиянын ичинде болсун, кыблага карап отургандагы макру, кыблага артын караткандагы макру, кыбланы карагандагы макру. Түшүнүктүбү? Биздин мазхабта ушундай. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Эгерде бир домдордо, эгерде кыбланы карап калган болсо, ажатканасы, туурасы унитазы, анда кичине кыйшыйып отуруш керек бир аз. Чыккандан кийин истигфар кылып коюш керек. Астагфирулла ва атубу илейх деп. Аяда аргасыз да, башка жол жок да. Устаз, менин 2 балам бар. Кичине балам 9 айлык баламды төрөгөндө симфизит менен төрөгөн элем. Докторлор 3-4 жылы төрөбө деп айтышкан эле. Эгер жакын аралыкта төрөсөң, баспай каласың деп айтышкан болчу. Бирок тилекке каршы боюмда болуп калыптыр. Ичимдеги баланы алдырып салсам кандай болуп калат? Болот. Бирок ошо мусулман бир 2 профессионал врачтан кеңеш сурап коесуз. Кошумча да, Атак мына азыркындай эненин
өмүрүнө, ден соолугуна ушундай коркунуч пайда болсо, ошол учурда алдырса болот. Саламу алейкум устаз. Алейкум ассалам. Кайнатам мени аябай жаман көрөт. Кайнатанын каргышы, назары келинге каршы сыяктуу, каргыш сыяктуубу же кандай түшүндүрүп бериңизчи? Назардан калуу эмне деген? Мындай да, кайнатаңызга сиз колуңуздан келишинче жакшылыкты кылыңыз. Ошонсе дагы эгерде кайнатаңыз сизди жаман көрө берсе, анын эч кандай жамандыгы сизге тийбейт. Сиз ага кайшы айткан жоксуз, жаман каршы иштерди кылган жоксуз, ага бир жамандык кылган жоксуз. Колуңуздан келишинче наныңызды, чайыңызды, кызматыңызды кылып атасыз. Ошого дагы анан кийин эгерде жаман көрсө, ал жаман көргөнү өзүнө. Атак сиздин мойнуңузда, ал кайнатага андай милдеттүү эмес эле. Бирок ошондо дагы мусулман бактылуу адам, аялдар кызмат кылып, патасын алып келет. Ошондо дагы машалла сиз кылып атсаңыз дагы булар мисалы ал жаман көрө берсе, ага сизге эч кандай анын зыяны жок. Назар дегени адамдын назарынан калба деп коет анан. Демек анын көңүлүн оорутпа. Адамдын назарынан калган жакшы эмес. Демек көңүлүн качан оорутат? Качан бир жамандык кылса да. Эгерде жамандык кылса жөндөн жөн эле анан ал жаман көрө берсе, анын назары өзүнө ал. Алла Таалам разы болсун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кадырлуу мусулман бир туугандар, жараткан Алла Таалам баарыбызга жар болсун, баарыбыздын башыбызга бак консун. Алла Таалам мамлекетибизде ар кандай жамандык, кырсык, апат, балелерден Алла Таалам сактасын, баарыбызды Кур'ан-ы Карим менен туура жолго жолдосун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Кийинки көрүшкөнчө амандыкта калыңыздар.